Бекмат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад колледжи. Мен Ажыманова Перизат, социалдык иш адистиги СРК 220 тайпасы. Саламатсызбы? Кыргыз тили жана адабият сабагы боюнча окутуучу Исраилова Нускайым Абдыганиевна. Кыргыз тили сабагы боюнча кайтарым байланыш. Тема: кыргыз лексикасындагы активдүү жана пассивдүү сөз катмарлары. Коомдун өнүгүшү менен айрым бир түшүнүктөр учурдун талабына жооп бербей калгандыктан алар эскирип, кээ бирлери такыр колдонуудан чыгып калса, кээлеринин аталышы башка сөздөргө орун бошотот. Булар көнүргөн сөздөр деп аталат да пассивдүү катмарга кирет. Көнүргөн сөздөр экиге бөлүнөт. Алар архаизмдер, историзмдер болуп. Ал эми тилдин лексикасында жаңы пайда болгон сөздөр неологизмдер болот. Архаизмдер колдонуудан биротоло чыгып калган түшүнүктөр болбостон, түшүнүгү бар, аталышы учурга жооп бербестен башка аталышка ээ болуп калган сөздөр. Мисалы: буурсун соко, буулум кымбат, төңкөрүш, революция. Историзмдер же тарыхый сөздөр коомдук тарыхый шартка карата келип, колдонулуш чөйрөсү зарылчылыкты түзбөй калганда колдонуудан чыгып кете берет. Алар колдонуудан биротоло чыгып, илимий изилдөөлөрдө, тарыхый чыгармаларда атайын каражат катары колдонулат. Мисалы: уудайчы — хан ордосун кайтаруучу, парванчы — хандын жарлыгын жарыялоочу. Биринчи тапшырма. Төмөнкү архаизмдердин тарыхый сөздөрдү түшүнүү менен ар бирине ылайык чакан түшүндүрмө жазгыла. Хан — уруу башчысы, бек — башкаруучу мырза наамы, нөөкөр — жардамчы жигит, ордо — борбор маанисин туюнтат, элүү башы — элүү жоокердин башчысы. Эмир — чыгыштагы кээ бир мусулман өлкөлөрүндө өлкө башкаруучуларынын наамы. Шах — жакынкы жана ортоңку чыгыштын айрым өлкөлөрүндө, Дели султандыгында жана Улуу Могол мамлекетинде тараган монарх наамы. Султан — аскер башчы жана мамлекет башчы. Аталык мамлекеттин башкарууда жашы жете элек жаш ханзадаларды тарбиялоочу адамга ыйгарылган жогорку мансап. Дилде — 5 сом наркындагы алтын тыйын. Үчүнчү тапшырма. Бул тексттин пассивдүү катмардагы сөздөрдү таап, ал кайсы топко кире тургандыгын аныктагыла. Геометрия пассивдүү катмарына кирет, терминдик лексикада турат. Теорема пассивдүү катмарга кирет, терминдик лексикада турат. Математика деген сөз терминдик лексикага кирет. Төртүнчү тапшырма. Берилген неологизм сөздөрдүн лексикалык маанилерин айтып бергиле. Бизнес — пайда табууга багытталган ишкерди, коммерциялык же башка иш-аракеттер. Менеджер — ишкананын белгилүү бир багытына жооптуу жетекчи же менеджер. Маркетинг — бул базардагы суроо талапты, сатуу мүмкүнчүлүктөрүн, кызматтарды сатууну изилдөөнүн негизинде экономикалык иш-аракеттердин уюштуруу тутуму. Инновация — жаңы нерсени жүргүзүү. Basic — үйрөнгүчтөр үчүн универсалдуу символикалык көрсөтүү коду. Банкомат — банк карталарын колдонуп акча чыгарууга жана угууга, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөргө жана банк кызматкерлеринин катышуусуз насыяларды төлөөгө арналган шайман.